Дастан. Assalamu alaikum, hurmatlı mekemdeşler, hurmatlı kırgız elim. Bugün biz aeroporttayız. Aeroportto bir iş yüzünden жақындарыбызды узатайын деп келдик элек. Негизи эле көп келесиң, көп көрөсүң, бирок бул көрүнүштү көрүп таң каласың. Анткени бир эле убакта, бир эле сааттарда мына ушунча кыргыз элибиз мекенден сыртка чыгып баратат. Өлкөдөн сыртка ушундай бир жакшы тилек, жакшы ой, максаттар менен чыгып бараткандыр. Бирок, урматтуу мекендештер, бунун түбү акыры кандай болот? Мына ушунча элибиз өлкөдөн, мекенден жакшы үй-бүлөмдү багам, тирилик кылам, иштеймин, бала баксам, ата-эне баксам деп жакшы ниет менен кетип баратат. Bunun баардыгына эмне күнөөлүү, bunun баардыгын өзүбүз жакшы билебиз, сиздер да жакшы билесиздер. Негизи эле ушул жерде кетип бараткан жөнөкөй кыргыз элимди көрүп, жөнөкөй мекендештеримди көрүп, ушунчалык жүрөк тилинет. Анткени байкуштар бүгүн айылынан, бир туугандарынан коштошуп, мына моминтип бөтөн эл, бөтөн жер, бирөөнүн жерине баратат. Бирөөнүн жерине баратат. Ошондуктан Алла Таалам уларга кандай ниет максаттар менен кетип бараткан болсо, Алла Таалам ошол ниет максаттарына жеткирген болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Чынын айтканда, момундай нерседе эмне деп айтаарыңды дагы билбейсиң. Кээ бир инсандар сүйүнүп кетип бараткандыр, кээ бир инсандар кайгырып кетип бараткандыр. Айла жок, арга жоктун айынан. Кыргызстанда жумуш жоктун айынан. Эгерде баардыгы жакшы болгондо, мына ушул Кыргызстаныбызда эле оокатын кылмак. Жап-жаш балдар кетип барат, жап-жаш кыздар кетип барат. Алла Таалам өлкөбүзгө, мекенибизге тынчтык берсин. Ушундай өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жардам берген болсун. Ушул мигранттарга, биздин мекендештерибиз мигрант болуп кетип баратат. Ушуларга Алла Таалам ден соолук берген болсун, иштерине ийгилик берген болсун. Мен бүгүн атайын сиздер менен бөлүшкүм келди. Мына ушул инсандарды көрүп, ушунчалык бир жүрөк тилинде да бунун түбү каяка барат деп ушунчалык ойлонуп атам азыр. Ойлонуп отурам ушул жерде. Акыры ушун күнүнө ушунча элден кете берсе, Кыргызстандан чыгып, мекенин таштап кете берген болсо, бунун түбү акыры каяка барат. Ушуну ойлонолчу туугандар. Айла жок, түшүнүп турам, баардыгын билип турабыз. Биз дагы мигрант болуп иштеп жүргөнбүз, бирок урматтуу туугандар, мекенди сүйүңүздөр, өлкөнү сүйүңүздөр, ынтымак болуңуздар, биримдик болуңуздар. Эч качан Кыргызстанды унутпаңыздар, кайда болсоңуздар дагы. Барыңыздарга аманчылык, кандай эмесе. Ассаламу алейкум.